2020 жыл региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыяланган. Андыктан бүгүнкү ден соолук көрсөтүүбүздө балдардын ден соолугуна кантип туура кам көрүү керек, ошондой эле туура тамактануу жолдоруна бүгүнкү берүүбүздө кеңири токтолобуз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу менен тааныштырсам, АПНИП долбоорунун Жалал Абад облустук тала координатору, педиатр Боронбаева Динара эжекебиз келип отурат. Куш келипсиз, эжеке. Сизге алгачкы сурообуз болсун. Жаш балдардын тамактануусуна көңүл буруу эмнеси менен зарыл жана маанилүү? Алена, саламатсызбы? Албетте, баланын тамактануусуна өтө маанилүү бериш керек. Эми ошону айтардын алдында мен ушул АПНИП долбоору жөнүндө айтып кетсем, АПНИП долбоору бул айыл чарбанын өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу долбоору болуп атат. Бул долбоор биздин Жалал Абад облусунда Базар Коргон районунда, Алабука районунда жана Нокен районунда иштеп жатат. Ал жерде тандалган гана айыл өкмөттөр менен иштеп жатат. Бул 8 айыл өкмөт, Алабукада 2, Нокен районунда 4 айыл аймак алынган, жана Базар Коргондо 2 айыл аймак алынган. Бул долбоордун бенефициарлары бул 5 жашка чейинки балдардын тамактануусу жана төрөт курагындагы аялдар жана өспүрүм кыздар. Биздин мындай максаттуу топтор да. Булардын ошол туура тамактануусу жана аскандуулукту алдын алуу. Китепчелерди, баракчаларды берилип атат. Бул жерде өтө маанилүү ошол туура тамактануу мындай маанилүү эмеде берилгендер да. Мына туура тамактануунун пирамидасы боюнча. Эмнеси менен маанилүү бул балдардан? Өзгөчө 2 жашка чейинки балдарда алынат. Баланын тамактануусун ушу эненин курсагында бала жатканда ойлонуш керек. Ошондо түйүлдүктөн баштап 2 жашка чейин 1000 күн экен. Ошого бул 1000 күндү мүмкүнчүлүктүн терезеси деп койгон да. Себеби ушул 1000 күндүн ичинде балага керектүү витаминдер, микроэлементтер алып калыш керек бала. Эгерде ошол 1000 күндү колдонбосо, ошо баланын өсүшүнө, анын өрчүшүнө аябай мындай жаман таасир этип калат экен да. Бул 2012 жылы Кыргызстанда изилдөө жүргүзүлгөн. Ошол изилдөөнүн натыйжасында 18% 5 жашка чейинки балдардын бою өспөй калган экен да. Төрөт курагындагы аялдардын 35% аскандуулук менен жабыркалган экен. Жана 5 жашка чейинки 43% аскандуулук менен. Эми ушунун баардыгы эмнеден болгон? Ошол туура тамактанбагандыктан болуп аткандыктын белгиси болду да. Бала төрөлгөндө анын ашказаны, ичегиси, бөйрөктөрү, ушунун баардыгы дагы мындай жакшы развитие болгон жок да. Ошондуктан балага эненин гана сүтү ылайыктуу болот. Эненин сүтүндө ошол керектүү балага чоңоюшуна, өсүшүнө керектүү витаминдер, микроэлементтер бар. Өзгөчө аскандуулукка алып келбей турган темир керек да, темир. Ошол темир эненин сүтү менен да берилет жана өзүнүн запасы да болот. Анан сиз азыр айтып атасыз да, баягы эненин сүтү бала үчүн өтө маанилүү, зарыл депчи. Азыркы учурда көпчүлүк эле энелер бала төрөлгөндөн баштап эле баягы сүт чыкпай атат, же болбосо бала тойбой атат деген баягы жүйөлөр менен баланы тез эле тамакка аралаштырып алышат да. Мисалы, балдар үчүн баягы кашалар. Негизи ушул көрүнүш туурабы? Алина, албетте туура эмес. Себеби бала төрөлгөндө анын ашказаны, ичегилери башка тамакка, эненин сүтүнөн башка тамакка ылайыктуу эмес да. То есть аны аш кылып кете албайт. Ошого эненин сүтү, жалаң гана эненин сүтү болгондо дагы 6 айга чейин жалаң гана эмчек эмизүүнү кылыш керек да. То есть суу да бербеш керек. Себеби ошо эненин сүтүндө ушул суу да бар. Эркелер суу берип коет, башка тамак берип коюшат. Ошо сиз айткандай печеньяны эзип берип коет. Бунун баардыгы туура эмес. Эненин сүтү, эми ошолор эмнеге печенье берип коюп атат, башка сүттөрдү берип коюп атат. Эненин сүтү аз жетишпей атат, баягы суюк деп, анысы баардыгы туура эмес да. Себеби эненин сүтү ушундай балага ылайыктуу, природа ушундай кылган, башында ал суюк болуп көрүнөт. Себеби ал жерде суу бар.
Бала өзүнүн чаңкаганын кандырыш керек. Андан кийин анан коюу сүт келет. Кээ бир энелер башынан эле эмизип коюшат дагы, суюк деп калганын эмизбей коюшат же башка эмчегине өтүп кетишет. Ошентип бала тойбой калат дагы, ыйлай берет. Ошого анын өзүнүн эрежеси бар. Бир эмчекти толук эмизиш керек, аягына чейин. Аягында уже каймагы чыгат, коюусу чыгат. Эмнеге эненин сүтү менен гана эмизиш керек? Себеби ошол печеньеде, ошол башка малдын сүтүндө ошол баланын мээсин өрчүштүрө турган, баланы коргой турган заттары болбойт. Көп энелер ошол малдын сүтүн берип коюп, баланын оорукчалыктыкка алып келет да. Бардыгынан дагы мээни өрчүштүрө турган таурин деген зат бар. Ал башка сүттө жок. Ал баланын мээсин өрчүтөт. Ал эми ушул сиз айтып атасыз да, мисалы эненин сүтү маанилүү деп, жана кээ бирки учурларда ушул кандайдыр бир шарттарга байланыштуу, мисалы азыркы учурда жаш энелерди алсак, мисалы окууга барып, окуусун бүтпөй калып, же болбосо ишке барып, ошол учурда баланы башка бир тууганына таштап, ошонун сүтүн эмизсе болобу, же болбосо туура эмеспи? Мен чакырат элем ошондой жаш энелерге биринчиден колдоо керек. Это үй бүлөнүн колдоосу керек. Тегеретиндеги төрөткө даярданып атканда дарыгерлердин колдоосу керек. Алардын үйрөткөн ошо эненин сүтүн кантип сактап калса болот, кантип ошол учурларда баягы бала менен эне алыстап кеткенде кантип ошол эненин сүтүн сактап калышка ошолорду үйрөтөт. Ошого ошол муктаж болот ошо эне. Эненин лактациясын, сүтүнүн чыгарышын сактап калыш керек да. Негизи ошол башка энени баягы бала эмген туура элеби? Эми ал туура эмес. Туура эмес. Себеби ар бир эненин өзүнүн баласына ылайыктуу сүт болот. Бул бир. Экинчиден, эне менен баланын ортосунда байланыш болбой калат да. Бул мээримдүүлүк. Энеде да, балада да мээримдүүлүк пайда болот. Ошондуктан бул аябай эмне десем, ошого аракет кылыш керек. Ошол эненин тегеретиндеги үй бүлө, эненин тегеретиндеги ошол жүргөн адамдар да ошо колдоо кылыш керек. Көмөктөшүш керек энеге. Эненин сүтүнүн артыкчылыгы боюнча толук маалымат берип жатасыз. Ал эми ушул баланы кайсы убактан баштап кошумча тамакка кошуш керек, кошумча тамактарды бере башташ керек? Алина, ооба, бул суроо абдан керек энелерге. Себеби кээ биркилер ойлойт да, сүтүм жетишип турса, балам жакшы салмак кошуп атат деп, кошумча тамакты бербей эмизе беришет да. Бул абдан туура эмес, конечно, себеби 6 айдан баштап, айттым го, 6 айга чейин жалаң гана эмчек сүтү менен багыш керек. Бул суу да бербеш керек, башка тамак да бербеш керек, только эмчектин сүтү. Бирок 6 айдан баштап тамак бере башташ керек. Ал эмне себептен? Эненин сүтү болуп атса да, бирок бала өсүп атпайбы? Бала болгондо да тез өсөт балдарчы. Анын аракети дагы күчөлүп атат. Жөрмөлөй баштайт, бирдекени кармап, даже ой жүгүрткөнгө дагы энергия кетет да. Ошондуктан мына эненин сүтү көп витаминдерди жана немелерди камтыбай калат. Өзгөчө мына темир. Темир баланын запасы дагы 6 айга барганда түгөнөт. Эмчек сүтү менен дагы аз барып калат. Калган витаминдер тоже аз барып калат. Ошондуктан балага не то что аз барып калат, сүтү ошондой эле качествода калат, бирок балага жетишпей калат да, себеби бала чоңоюп атат да. Ошого албетте сөзсүз кошумча тамак башташ керек. Бул 6 айга толду бала, сразу башташ керек бул кошумча тамакты. Мисалы ошол кандай азыктардан бериш керек? Атайын балдар үчүн кашаларды бериш керекпи, же болбосо үй шартында эле даярдалган тамактардан бериш керекпи? Буламык дейсиз, сиз, например. Мындай да, биринчиден баланы үйрөтүш керек да. Ал баягы катуу мындай суюк эмес, сал коюураак тамакка да көнгөн жок да. Ошого бул аны башташ үйрөтүш керек да балага. Эмнеден жакшы баштаса? Бул немеден, овощной пюреден. Бул ошол картошка, сабизди бышырып алып, жакшы эзип, үй шартында эле сууга бышырып, аябай жакшы эзип, ага туз да кошпош керек. Себеби бала ал мындай ширинди да, туздуну да билбейт. Это биз өзүбүз көндүрүп коебуз. Туз зыян да. Ошого шекер да, туз да эчтекени кошпой, ошо пюреден секин башташ керек. Болгондо дагы 2 кашык бериш керек. Мына жерде мен кашык алып келдим, мына мондой кашыкта, чоң кашыкта, үйүлтпөй
жайыла алып туруп ушундайдан 2 кашык берип коюш керек балага. Канча убакытта бериш керек? 2 кашык берип 2-3 саат байкаш керек биринчи күнү. Эгерде ич өтпөй, куспай жакшы болсо дагы 2 кашык берип коюш керек. Эртеси дагы 2 кашык, түшкө чейин 2 кашык, түштөн кийин 2 кашык, ошентип 4 кашык болобу? Анын эртеси дагы 4 кашык болот. Секин баланы көндүрүш керек, 2-3 күндүн эле ичинде ошол 10 кашыкка жеткириш керек балага. Анан башка да кашык өтүш керек, например, ошол эле манный кашадан баштабаш керек. Обычно манный кашадан баштайт. Манный каша эмес, мына күрүч кашадан баштаса болот, гречка кашасына баштаса болот. Себеби манный кашадын өзүнүн белогу глютен алып, мондой баланын ашказанына жагымдуу эмес да. Ошого күрүчтөн каша кылып, аны да ошондой кылып 2 кашыктан 4 кашык кылып, эртеси 8 кашык кылып, анан 10 кашык кылып, 3 күндүн ичинде 10 кашыкка жеткиргенден кийин күнүгө 3 маал 10 кашыктан жей берет бала тамакты. Анын арасында сөзсүз эмчек эмизүүнү улантыш керек. 6 айдын аягында уже 7 ай болоюн дегенде баланы уже этке да көндүрүш керек. Этти майда эзип туруп, ушул кашасына кошуп коюп жедириш керек. Эмнеге эт бериш керек? Себеби темир деп атабызго, аз кандуулукта алына алат. Ошол эң көп ошол этте болот. Болгондо дагы эттеги темир ушундай формасы бүт 100% сиңе турган. Жана өсүмдүктө бар темир. Ошол эле лоя, маш, нокоттордо ушул жерде темир бар, ал дагы жакшы сиңет балага. Ошолду уже этке көндүргөндөн кийин үй бүлөнүн тамагын алып эле үй бүлөгө даярдайт го. Эмнеге үй бүлөнүн тамагынан бериш керек деп атабыз? Себеби бала жеп аткан тамакта 4 продуктадан аз кем болбош керек да. А үй бүлөгө көп нерсе салынат да. Ошол тамактын только коюусун алып, жакшы эзип, бүлтөксүз ошону бериш керек. Жашылча жемиштерди дагы атайын ала келипсиздерсиз да анан. Негизи булардын өзгөчөлүктөрү, мисалы, кайсыл бирин балага берсе болот же баарын эле берсе болобу? Канча жашка чейин, канча жаштан башташ керек, канча жашка чейин? Ушуларды дагы айта кетсеңиз, көрүүчүлөр мисалы бул жерде өзгөчө баягы витаминдүү ооба, мына ушуларды атайын алып келдим, себеби көрүп алыштын кандай продуктыларды биз көбүнчө колдонбой атабыз, балдарга бербей атабыз. Ушул ток сары, ток жашыл, кызыл ушуларды биз үй бүлөлүк тамак жасап атканда ушуларды колдонушубуз керек. Себеби ошондо бала дагы айтып атабызго, үй бүлөлүк тамактан балага коюусун алып бергиле деп. Ошондо бала ушунун баардыгын кабыл алгандай болот да. Себеби мына ток жашыл, ток сарыларда бул витамин А бар. Витамин А иммунитетти көтөрөт. Көздүн көрүшүн курчутат. Жана терини жылмайтып, оорулардан сактайт, тери оорулардан. Жана витамин С. Витамин С бул темирдин сиңдиришине жардам берет. Ушул жерде айтып кетейин, темирди эмне да тоскоол кылат сиңдирбегенге. Бул сиңдиргенге жардам бере турган бул витамин С да ушул эле мөмө жемиштерде жана бүт мөмөлөрдө болот да. Ошолго сиңдирбей койгон бул чай жана кофелер. Ошого биз айтабыз, балдарга колдонбой эле койгон туура экен да. Конечно, ошого столдо вообще тамак жеп атканда чай койбой, кайнатылган суу же болбосо компот коюп койсоң, ошол кайра жакшы. Себеби темирге, сиңдиргенге жакшы берет. Мисалы, капустаны ала турган болсок же болгар калемпирин ала турган болсок, канча жаштан баштап бериш керек? Ошол 6 айдан кийин 6 айдан уже көндүрдүкпү тамакка. Анан үй бүлөнүн тамагынан кошуп ушулардын бардыгы. Мына цветной капуста караңыз, ушундан кандай сонун пюре кылып берсе болот балага. Мына брокколи аябай, бул да витаминге аябай бай. Ашкабакчы, мына витамин А, ток сары деп атабызго, буну сүткө деле, сууга деле бышырып, кашага деле кошулуп берсе, аябай жакшы болот. Баланы баягы көндүрүш керек, Көнүп калат бала. Баягы жашылча жемиштерден аралаштырып деп калдыңыз. Негизи эле балага баягы тамак берүүдө тамактын көлөмү, анан кийин коюлууга кандай болуш керек? Баардыгы мындай ойлошот да, бала кичинекей, ашказаны кичинекей, анан коюуну көтөрө албайт, аш кыла албайт, суюктуу берейин деген ой болот да көбүндө. Анан 1-2 кашык жесе эле тоюп калат деп, жок андай эмес. Балага тамакты бере баштаганда ушул эрежелерин эске алыш керек да. Биринчиден бул көлөмү кандай болуш керек? Мына айттым го, 6 айдагы балага 10 кашыктан уже бере баштадыкпы, 7-8 айда уже 12 кашык болот.
8-9 айда уже 15 кашык, мына моундай чоң кашык болгондо да, берки кичинекей кашык эмес, чоң кашыктан 15 кашык, мына 8-9 ай. 1 жашка барганда ушундай кашыктан 20 кашык бала жеш керек. 20 кашык өлчөгөндө мына кесе турабы, ушул кесенин сәл эле бөксө болот. Кээ биркилер таң калат, ушунча бала жейби деп, жейт бала. Бул күнүнө да ошондой, Күнүнө 3 мал. 20 кашыктан 1 жашар бала уже жеш керек. 6 айлык бала 10 кашыктан 3 мал жеш керек. Болгондо дагы 3 мал тамак жейт да бала. Ошо 15 кашык, 12 кашык возрастына ылайыктуу. Бирок арасында дагы шамшум болуш керек балада. Баланын колуна бир нерсе карматып коюш керек. Мисалы эмне? Ошол эле нан, булочка, бирок үйдө жасаган булочка, печенье, ал деле үйдө жасаган печеньелерден болуш керек. Себеби магазиндегилерде консерванты бар. Анан кийин ошол эле алма карматып койсо, сабизди карматып койсо болот. Бала ошону жеп туруш керек. Ошондой 3 мал ысык тамак болсо, 2 мал шамшум болсо, ошондо 5 мал бала тамак жеп атат. Суюк тамак бербейт, энергиясын бербейт да, энергия. Ошого коюу тамак болуш керек. Коюу дагы кандай, биз энелерге азыр үйрөтүп атабыз. Коюу тамак кашыктан коюлуп кетпеш керек, мына тең кеткенде. Же болбосо мынтип тургузуп койгондо кашык жай жыгылыш керек. Эгер тез жыгылса, бул коюу эмес. Анан ошол эмне үчүн балдарды ушул улуулардын тамагы менен тамактандырыш керек? Себеби баягы балдар үчүн кашалар, консервалар бар да. Ошондо артыкча. Эми сразу айтып кетейин, магазинде турган кашалар, консервированный немелерди аны бербеш керек балага. Себеби ал жерде консервант бар. Консервант бар. Экинчиден ал жерде все-таки баягы туз, консервацияда болгондо туз да бул тузу көп болот. Балдарга өзгөчө только үйдө даярдалган свежий тамактар болуш керек. Даже кечеги даярдалган тамакты бүгүн жебеш керек бала. Азыр көпчүлүк үй бүлөлөрдө ушундай, мисалы алсак помидор, болгар, көп эле үй бүлө колдонбойт, жаш балдар мисалы мындай жебейт деп түртүп койгон учурлар кезигет да. Ошондуктан урматтуу теле көрүүчүлөр, сөзсүз түрдө ушул азыктарды колдонуп, балдарыңыздардын, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Адистер баары эскертишет. Ал эми ушул пайдалуу жагын айттык, эненин сүтүнүн артыкчылыгын айттык. Кайсыл тамактар балага зыян? Ушул боюнча дагы маалымат айта кетпейсизби? Жакшы суроо. Азыр аябай көп нерсе балдарды кызыктыра турган нерселер бар да. Бул чупа-чупс, кириешка, чипсы, мынабу газдалган кока-кола, фанта, ушулар зыян. Алар эмнеси менен зыян? Алар баланы тез энергетический жагынан мындай ток кылып коет дагы, бала ток болуп, алдануу ток болуп, башка тамакты жебей коет. Ошентип биз айтып атабыз го, мына кашык жесин бала деп. Ошончо кашыкты жебей коет. Эгер бияктан кока-кола, фантаны же чупа-чупсты же чипсini жеп алса. Анан экинчиден бул туз абдан зыян. Ошого айтып атпаймынбы? Балдар шириндикти жана туздууну билбейт. Биз өзүбүз көндүрүп коебуз. Биринчи каша кылганда ошону өзүбүздүн немебизге карап, туздап же болбосо шекерди кошуп, ошого балдарга башында тамак берерде ошол туз менен шекерди колдонбош керек. Биздин бүгүнкү берүүбүз дагы өз соңуна чыгып баратат. Сизге эркин микрофон берсек, элге каалоо тилегиңиз болсо, дагы да кеңештериңиз болсо айта алсаңыз болот. Рахмат, Алина. Мен ушул теле көрүүчүлөргө, өзгөчө энелерге, жаш энелерге кайрылып кетет элем. Ушул 2 жашка чейинки балдарыбыздын ден соолугун абдан маани берели. Миң күндү колдонойлу. Бул мүмкүнчүлүктүн терезеси деп коет да. Ошого ушул терезени колдонгула. Балдарыңар тез эле өсүп калат. Тез эле ушул 2 жыл тез эле өтүп кетет. Бирок балдар эгер ошол маалда керектүү заттарды, керектүү витаминдерди, керектүү микроэлементтерди албай калса, баланын ден соолугуна өтө начар. Жакшы инсан болуп, чоң мындай жакшы иштерди ээлеп, силерди бага тургандай боло турган болсо, кааласаңар ушул балага көңүл бургула, өзгөчө ошол 1000 күндү колдонгула. Ал эми эжеке, сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин эфирибизге келип, болочоктогу энелерге ушул балдарыбыздын туура тамактануусу боюнча маалымат берип кеткениңиз үчүн. Мына ушун менен бүгүнкү биздин эфирибиз өз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.